Кудайдын чакырыгы. 20 апрель. Бүгүн дагы балдарыбыз жөнүндө сүйлөшүлүүчү. Балдарыбыз азыр өтө кооптуу дүйнөдө жашап жатышат. Эч качан жаштар, балдар ушунчалык деңгээлдеги азгырыктарга дуушар болуп көргөн эмес. Ар бир кадамында азгырык. Аларды азгырыкка берилип, тозокко кете турган жолдон Кудайга болгон жакындык гана кармап кала алат. Эч кандай ыкмалар жардам бербейт. Менин балдарым куткарылганбы? Неберелерим, аларчы? Алар кайсы жол менен бара жатышат? Ким менен достошуп, кайсы жерлерде жүрүшөт? Эмнени издешип, кимди сүйүп жатышат? Эмнени сүйүп жатышат? Биз аларга үлгү болуп берип жатабызбы? Элчи Павыл жаш Тимотейге кат жазып жатып, мындай дейт: күнү түнү сыйынганымда ар дайым сени эстейм. Балдарыбызга Кудайыбыз тууралуу тынбай айтышыбыз керек. Андан тышкары дагы күнү түнү тынбай алардын жандары үчүн сыйынууда болгонубуз маанилүү. Аларды сыртка узатып жатып, руханий майданга жиберип жаткандай болуп, сыйынуу менен колдоп туралы. Кудай алардын жандарын түбөлүк өмүр үчүн куткарып алсын. Алар үчүн сыйынып, Кудай жөнүндө айтып бергенден тышкары, өзүбүз дагы ишенимдин үлгүсүн көрсөтө алсак экен.